бардығы болып 1600 гектардай шалы егілчі жер аянты бар. Бирок 1998 жылы селден коргоочу дамбаны сууруп кеткенден кийин 900 гектардай шалы егілчі жер аянттары жараксыз абалга келген. Андан бери эл үлүштүн ээлери, айыл тургундары кайрадан оңдошот. Кайра жылыга селден коргоочу дамба жок болгондуктан суу кайрадан жууп кетет. Быйылкы жылы дагы 22 жылы 12 майдан 18 июнга чейин 5 жолу катары менен суу ташкыны болду. Акырында каттуу шамал болду. Зыян тарткандар өтө көп болду. Чаңырташ деген айылда 22 үй жараксыз абалга келип, ошондон 8 үй 58 жылы курулган корпуста жашагандардын үйлөрү такыр жараксыз абалга келгендиктен азыр коопсуз жерге алып чыгып, мамлекеттин жардамы менен турак жай салынып атат аларга 8 адамга. Быйылкы жылы ушул калган 870 гектар жердин 141 гектарын эл уже даярдап майдын 12 майларга. Ошонун 81 гектарыны уже эгишкен экен, жалпы эсептеп чыкты эле. 40 гектардан ашыгы эгүүгө даярдап коюлган эле. Ошол эгилген жер аянттарыны кайрадан суу жууп кетти дагы. Мындай жалпы жакындаштырып эсептегенибизде 7,5 миллиондой зыян келди айыл тургундарына. Эгерде республикалык бюджеттен селден коргоочу дамбага каражат бөлүнүп жакшыраак. Селден коргоочу дамбаны узартып куруп алсак, быйылкы жылга дагы 15 миллион каражат бөлүп деп атат. Куруу иштери башталды. Азыр 120 метрге гана дамба курулат экен. Селден коргоочу дамбаны дагы 4,5 миң метр жери бар. Курулуш зарлуу болгон. Эгер ошондо куруп алсак, анын артындагы жер коопсуз абалга келет дагы. Кайрадан айыл тургундары шалы эгишип, экономикалык көп пайда көрүшөт. Экинчи тараптан ошол селден коргоочу дамба курулган болсо, бул стратегиялык да мааниси бар. Себеби ошол дамбанын үстү менен Өзбекстан тарапы менен чек ара линиясынын демаркациялык бөлүгү өтөт. Ошол жерде демаркация болуш керек. Чек ара дагы такталып калат эле. Селден коргоочу дамба курулганда. Ошондо майда жабыр тарткан дыйкандар кийин кайра эгиштиби? Ошону азыр бир 30% гана. Эми бул көп каражат талап калат да, кайрадан калыбына келтириш керек. Колунда барлар эптеп эгишти, калгандары калды ошол бойдон.